Мен Рахманкулова Сапаргүл Абдыганиевна 56 жаштамын. Мен ушу көп жылдан бери китепкана тармагында иштеп жүрөм. Негедир мен ушу китепканадан кете албайм да. Андан кийин ушул Роза Отунбаеванын Демилгеси долбооруну угуп калдым дагы. Мен өзүм кызыгуу менен өзүм чуркап барып, ушул окууга калбай окуп, ушу 1 жыл 2 жыл окудум. Анан ушул аракет кылып, ушу долбоорду жаздым. Эрте жашта балдарды 1 жаштан туулган эле баланы 0 жаштан дейик 3 жашка чейин бул баланын мээсинин өнүгүүсү өтө күчтүү болот экен дагы. Ушунда тарбиялап, ушунда өнүктүрүп алсак, өнүктүрүп калат экенбиз да. Анан кийин мээсинин өсүүсү жайлайт экен. Ошону уккандан кийин эле мен ушу эрте жаштагы балдарды өнүктүрөйүн деп, олорго шарт түзөйүн деп. Анан дагы өзүм бизде ушу 22 китепкана бар биздин райондук Борборлошулган китепканадачы. Ошо 22 китепкананын ичинде бир гана мени энди кичине эме кылып кетсем Курчак театрым барчы. Ушу мен адебишке киргенде эле мен Курчак театры менен иштедим. Балдардын кызыгуусу өтө жакшы болот экен. Жомоктун угуусу, китепканага келүүсү өтө кызыктуу болот экен. Азыркы учурларда дагы бизде мына бала бакчаларга барып баягындай жомок шейне деген бар. Ошого мен Курчак театрымда барып жомок айтып окуп бердим. Анан эрте өнүктүрүүнү мен энди долбоор ишке ашып, энди эме болуп атат. Мурда дагы эле эме кылып жүргөнбүз 1 жыл 2 жыл. Мурда дагы эле долбоор каралган маңачы, каралган, кичинекей долбоор каралган. Анан мен муну чоңойтоюн деп, анан мындай шкафтарды алдым, китептекчелерди алдым, мындай түрдүү оюнчуктарга жаздым. Анан эndi мындай мультфильмдерди көрсүн, же мен өзүм каалаган мультфильмдерин көрө берсин деп телевизор. Анан мына колонкадан дагы мен атайын жаздымчы, изилдеп эмек көрүп, мына колонка 11 000 сомдук колонка. Буунда мен жомок окузамчы, жакшынакай баягындай уксаң угузат. Анан Курчак театрынын немелерин алдым мен. Ошо Курчак театрында негизи баягы айтып кеткен Курчак театрымды ойнотуп, балдар көңүл бурат да. Анан өзүмө дагы мынандай азыр интернет керек экен, китепкананы ончо каралбайт, биз интернет жок. Интернетти алайын, неме байланышайын деп анан мен ноутбук алдым. Азыр өзүмдүн телефонум менен эле Wi-Fi чачыратып, ноутбукту иштетип атам. Мага өтө керек. Аябай сонун. Канча сум акча кетти? Мен буга 500 миңдик эме жаздым долбоорго. 100 миңини мен өзүм балдарды бекер окутам дедим. Бекер окутуп балдарды өзүм салдым болду да 100 миң. 400 миңдик болуп калат да.